БШКга карата болуп аткан басым. Биз баардыгыбыз жакшы билебиз, БШК конституциялык орган. Буга эч кандай укук коргоо тараптарынан эч кандай басымдар болбош керек. Биз реформа партиясы жана ушул эле баардык партиялар чогулуп иш алып барып атканда, шайлоо болуп атканда баардыгыбыз ошо БШКнын ишин баардыгын өз көзүбүз менен көргөнбүз. Ошон үчүн ал жака эч кандайдыр бир басымдар болушу мүмкүн эмес азыр. Бул конституциялык орган. Ошон үчүн биз талап кылып атабыз, эч кандай басымдар болбосун. 22 декабрга коюлган шайлоо болсун, ошол убакта өтсүн деген дагы бир талаптар болуп атат. Борбордук шайлоо комиссиясы тез арада ушул шайлоо күрөсүнө берилген, ар бир партиядан берилген 5 миллион сом көлөмүндөгү акча каражаттары кайра кайтарылып берилсин деген да талапты коюп жатабыз. Анткени шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Жокко чыгарылгандан кийин албетте бул партияларга бардык каражаттары кайра кайтарылып бериш керек. Ошондой эле шайлоо 20 декабрда ошо борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жарыялангандай өз мөөнөтүндө, мыйзамда көрсөтүлгөн, баш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрүндө өтүш керек.